Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Биз силер менен кезектеги электрондук сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата тооштордун жөндөлүшү жана алардын жазылышы. Демек балдар, биз ата тооштордун жөндөлүштөрүн үйрөнүү менен туура жазууну өздөштүрө алат экенбиз. Анда эмесе ата тооштордун сап башында турган эле жактама ата тооштун жөндөлүшүнө көңүл бурабыз. Демек, мен, сен, ал же болбосо тагыраак айтканда жактама ата тооштор иликте, барыш жөндөмөсүндө, табышта өзгөрүүгө учурайт экен. Балдар, биз силер менен зата тоош, сына тоош, сана тоошторду үйрөнгөнүбүздө алардын жөндөлүштөрүн окуп үйрөнгөнбүз. Жана ошондо биз илик жөндөмө мүчөсүнүн 16, барыш жөндөмө мүчөсүнүн 12, табыш жөндөмө мүчөсүнүн 16, ал эми жатыш жөндөмө мүчөсүнүн 8, чыгыш жөндөмө мүчөсүнүн 12 түрү бар экендигин окуп үйрөнгөнбүз. Силер аларды жакшы билесиңер. Демек, алар кайсы жөндөмө мүчөлөр экендигин силер жаттагансыңар. Анда эмесе ошол мен деген жактама ата тооштун жөндөлүшүн карай турган болсок, ал жерде илик жөндөмөдө ин болуп өзгөрүлгөн, барыш жөндөмөсүндө болсо а болуп, ал эми табыш жөндөмөсүндө болсо и болуп өзгөрүүгө учураган. Демек, ушул сыяктуу ошол жөндөмө мүчөлөрдүн түрлөрү менен гана өзгөрүүгө учураптыр. Биз бул жерден баса белгилеп көңүл коюп үйрөнүүчү нерсе бул 3 жактын жекелик түрүндөгү ал деген ата тооштун жөндөлүшү. Мында ал деген ата тооч жөндөмөсүндө гана өзүнүн баштапкы уңгусун сактаган. Ал эми илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө болсо, ошол ал деген ата тооштубуздун баштапкы уңгусу өзгөрүүгө учурап кеткен. Көңүл буруп карагылачы. Демек, иликте анын, барышта ага, табышта аны, жатышта анда, чыгышта андан деп өзгөрүүгө учураган. Тагыраак айтканда, атооч менен барыштан башка жөндөмөлөрдө жөндөмө мүчөлөр ан деген жөндөөлүүчү негизге уланып жөндөөлүптүр. Ал эми жактама ата тооштордун көптүк түрү болсо, зата тооштор сыяктуу эле өзгөрүүсүз жөндөөлөт экен. Анда эмесе биздин кийинки ата тоочубуз шилтеме ата тооч. Шилтеме ата тооштун жөндөөлүшү кандай болот экен? Демек, шилтеме ата тооштор дагы жекелик сандагы жактама ата тооштор сыяктуу жөндөөлөт. Мен аларды силерге жогоруда айтып кеттим. Алар ошол жөндөмө мүчөлөрдүн түрлөрү менен гана өзгөрүүгө учурайт экен. Бул жерде белгилеп кетүүчү нерсе бул деген шилтеме ата тооштун жөндөөлүшү. Демек, мында бул деген атоош жөндөмөсүн карайбыз. Демек, бул өзгөрүүсүз, же болбосо бу дегенди карай турган болсок, ал эми илик жөндөмөсүндө биздин б тыбышыбыз м тыбышына өтүп кеткен, мунун болуп. Андан кийинки табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө дагы бул деген атооштогу б тыбышыбыз м тыбышына өтүп кеттир. Ал эми у тыбышыбыз жатыш жана чыгыш жөндөмөлөрүндө ы тыбышына өтүп өзгөрүлүп кеткен. Ошондой эле л тыбышыбыз дагы илик, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө н тыбышына өтүп өзгөрүлүп жөндөөлөт экен. Ал эми сурама ата тоошторго көңүл бөлө турган болсок, сурама ата тооштор дагы булар зата тооштор жөндөөлгөн, зата тоош, сына тоош, сана тооштор жөндөөлгөндөй эле жөндөөлөт. Тагыраак айтканда, зата тооштун суроосуна жооп берген сурама ата тооч ким эмне деген сурама ата тооч, ошол ким эмне деген сурама ата тооч зата тоош сыяктуу эле жөндөөлөт. Ал эми
сын атооштун суроосуна жооп берген кандай, кайсы деген сурама ат атооштор сын атоош сыяктуу. Ал эми сан атооштун суроосуна жооп берген канча, нече деген сурама ат атооштор булар сан атоош сыяктуу жөндөлөт. Демек булар андай эле көп өзгөрүүгө учурай бербейт. Жөндөмө мүчөлөрдүн түрлөрү менен гана өзгөрүлөт экен. Ал эми уңгулары ошол боюнча сакталат. Ал эми жалпы таандык ныкы мүчөсү уланган ким эмне, кайсы жана кимиси эмнеси деген сурама ат атооштор үчүнчү жактын таандык мүчөсү уланган зат атооштор сыяктуу жөндөлөт. Мисалы үчүн, ким деген сурама ат атоочко жалпы таандык мүчөнү улай турган болсо кандай сөз пайда болот? Кимдики деген сөз пайда болот, Ошол кимдики деген сөздү жөндөй турган болсок, илик жөндөмөсүндө кимдикинин, барыш кимдикине, табыш кимдикин, жатыш кимдикинде, чыгыш кимдикинен болуп өзгөрүлөт экен. Ал эми канчо, нечө деген сурама ат атооштор болсо, жамдама сан атооштор сыяктуу эле жөндөлөт. Мисалы үчүн, канчо, иликте канчонун, барыш канчоно, табыш канчону, жатыш канчондо, чыгыш канчонон. Бул жерде силер балдар, силерге эскертип, өзгөчө эсиңерге сактап калуу үчүн айта турган нерсе кайда, кайдан, качан деген сурама ат атооштор булар жөндөлбөйт. Тагыраак айтканда, буларга мүчөлөр уланбайт. Силер уктуңар беле, мисалы үчүн, кайда деген сөздү жөндөйлүчү. Кайданын, кайдага, кайданы, кайдада, кайданан деген сөздөрдү уктуңар беле? Жок, мындай сөздөр жок. Демек, дагы бир жолу айта кетүүчү нерсе, кайда, кайдан, качан деген сурама ат атооштор булар жөндөлбөйт. Биз аларга мүчөлөрдү улабай, уңгу түрүндө гана колдоно алат экенбиз. Анда эмесе кийинки көңүл бөлө турган ат атоочубуз булар таңгы жат атоош, алардын жөндөлүшү. Таңгы жат атооштор деле сурама ат атооштор сыяктуу эле жөндөлөт. Алар ошол жөндөмө мүчөлөрдүн түрлөрү менен гана өзгөрүп жөндөлөт. Бул жерден силерге эскертип айтып кетүүчү нерсе, эч качан, эч кандай, эч кайда, эч бир деген таңгы жат атооштор жөндөлбөйт. Биз буларды сүйлөм түзгөндө дагы же сөздөрдү колдонгондо дагы эч кандай мүчөнү улабай эле уңгу түрүндө гана колдонот экенбиз. Кайсыл сөздөр экен балдар? Эч качан, эч кандай, эч кайда, эч бир. Эсиңерге сактагыла балдар. Биз бул сөздөрдү же болбосо бул таңгы жат атоошторду жөндөбөйбүз же болбосо мүчө улабайт экенбиз. Кийинки жөндөмө ат атоочубуз аныктама ат атооч. Демек, аныктама ат атооштор деле жөндөмө мүчөлөрү менен гана өзгөрүүгө учурайт экен. Уңгулары эч кандай өзгөрүүгө учурабайт. Ал эми бардыгы, өзү, ар бири деген жактама ат атоош үчүнчү жактын таандык мүчөсү жалганган зат атооштор сыяктуу жөндөлөт дагы. Ал эми бүткүл, бүтүн, ар качан деген ат атооштор жөндөлбөйт. Балдар, демек, дагы бир сыйра кайталап айтамын. Бүткүл, бүтүн, ар качан деген ат атооштор жөндөлбөйт. Биз аларды уңгу түрүндө гана колдонобуз. Кийинки ат атоочубуз булар белгисиз ат атооч. Демек, белгисиз ат атооштор дагы бир нерсе, алда ким, бир канча деген ат атооштор өзгөрүүсүз, эч кандай өзгөрүүгө учурабастан жөндөлөт. Ал эми кээ бир, кайсы бир деген белгисиз ат атооштор үчүнчү жактын таандык мүчөсү уланганда гана жөндөлөт. Демек, кээ бир деген ат атоошт биз таандык мүчөнү уласак, кандай сөз пайда болот? Кээ бири, Демек, ошол кээ бири таандык мүчөсү улангандан кийин гана жөндөөгө болот экен.
Эгерде биз улабасак, анда кандай болуп калат? Көрөлүчү. Эгер К1 деген биз белгисиз ата тоошко таандык мүчөнү улабай жөндөп көрөлүчү. Кана, балдар, кандай болушу мүмкүн? Атооч К1, илик К1дин, барыш К1ге, табыш К1ди, жатыш К1де, чыгыш К1ден. Мына ушундай сөздөр барбы, балдар? Жок, кыргыз тилинде мындай сөздөр, эгер биз ушундай кылып сүйлөм түзүп жазсак, анда биз туура эмес жазган болобуз. Ошон үчүн К1 кайсы бир деген белгисиз ата тоошторго биз таандык мүчөнү, үчүнчү жактын таандык мүчөсүн улаганда гана жөндөй алат экенбиз. Бул жерден дагы силер, балдар, эскертип, эсиңерге сактоо үчүн айта кетүүчү нерсе, кандайдыр бир, алда кандай, качандыр бир жана башка ушул сыяктуу белгисиз ата тооштор жөндөлбөйт. Же болбосо жөндөмө мүчөлөр уланбайт. Биз буларды ушундай уңгу түрүндө гана колдоно алат экенбиз. Демек, балдар, биз ата тооштордун жөндөлүшү жөнүндө үйрөндүк, маалыматтарды алдык. Эми ушул ата тооштордун жазылышы жөнүндө маалыматтарды бере кетейин. Демек, шилтеме ата тооштор кайсылар экенин билесиңер, Бул, тигил, ошол, мына бул дегендер, Мына ушул шилтеме ата тооштордун эки түрдүү жазылышына тең жол берилет экен. Кыскартылган түрү жана толук түрү. Бул деп жазсак дагы туура болот экен, бу деп жазсак дагы туура болот экен. Тигил деп дагы жазсак болот экен, тиги деп дагы жазсак туура болот экен. Ошондой эле ошол, ошо, ушул, ушу, кайсы, кайсыл, мына бул, мына бу. Демек, ушулардын экөөнү тең жазууга жол берилет экен. Ал эми тете тиги, тете тигил, тете тиги, тете тигил деген ата тоош, шилтеме ата тоошторду биз жазганда бирге жазышыбыз керек экен. Андан кийинки сурама ата тооштордун жана сурама ата тооштор катышкан сүйлөмдөрдүн аягына сөзсүз түрдө биз суроо белгисин коюшубуз керек экен. Мисалы үчүн, сурама ата тооштор кайсылар? Качан, кайсы, кайда деген сурама ата тооштор жана башка ушул сыяктуу сурама ата тооштор. Демек, ошол сурама ата тооштордун баардыгын биз өз алдынча турганда дагы сөзсүз түрдө суроо белгисин коюшубуз керек экен. Ал эми ошол сурама ата тоошторду катыштырып сүйлөм түзгөнүбүздө дагы ошол сүйлөмдүн аягына сөзсүз түрдө суроо белгисин коюшубуз керек экен. Мисалы үчүн, балдар качан келишти? Бул жерде качан деген сурама ата тоош катышкандыгына байланыштуу биз аягына суроо белгисин коебуз. Китебиң кана? Бул жерде дагы суроо белгисин коюшубуз керек экен. Ошондой эле күчөтүп айтылган кээ бир сурама ата тооштор. Мисалы үчүн, күчөтүлгөн даражада айтылган сурама ата тоошторго бирге жазылат экен. Ошондой эле алар сүйлөм тизмегинде суроо белгиси коюлбайт экен. Мисалы үчүн, кап качан, кап кайдан, кап кайда деген бул күчөтүлгөн даражада айтылган ата тооштор экен. Биз аларды жазганыбызда бирге жазат экенбиз дагы, сүйлөмдүн же болбосо сөздүн аягына эч кандай суроо белгиси коюлбайт экен. Буну эсибизге сактайбыз, балдар. Андан кийин эч деген тангыч бөлүкчө менен сурама ата тооштордун айкалышынан түзүлгөн тангыч ата тооштор бөлөк-бөлөк жазылат экен. Тангыч бөлүкчө менен сурама ата тооштордун айкалышынан түзүлгөн дейт. Эч деген бул тангыч бөлүкчө болсо, ал эми ким деген бул эмне? Сурама ата тооштор. Демек, ушулардын айкалышынан түзүлгөн ата тооштор бирге жазылбайт, бөлөк жазылат экен. Ал эми бир сөзүнүн маанисин жоготкон тангыч ата тооштор, аныктама ата тооштор, белгисиз ата тооштор бирге жазылат. Балдар, биз ата тоошторду өткөндө айтканбыз, бир сөздөн турган ата тооштор болот, анан эки сөздөн турган ата тооштор болот. Демек, ошол эки сөздөн турган ата тооштордун бир сөзүнүн мааниси жок болсо, же болбосо маани бербесе, анда ал ата тооштор бирге жазылат экен.
Мисал үчүн эчтеме деген ата тоошду алып көрөлү. Эч деген бул маани берип турат. Ал эми теме деген маани берип атабы? Теме деген сөздүн маанисин билесиңерби? Жок, демек бул эч кандай маани берген жок. Демек бул жерде бир сөзү маани берип атат, экинчи сөзү маани бербей атат. Демек мындай ата тооштор ар дайым бирге жазылат экен. Ошондо буларга мисал таң аныктама ата тооштордо да бар экен, белгисиз ата тооштордо дагы бар экен. Аларды силер экрандан көрүп турасыңар. Ардеме, ардеке, ардемке, бирдеме, бирдемке, бирдеке жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Демек балдар, ата тооштордун жазылышын силер толук үйрөнөм, туура үйрөнөм десеңер, сөзсүз түрдө ушул эрежелерге көңүл буруп, эсиңерге сактагыла. Кийинки эрежеси эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлгөн аныктама жана белгисиз ата тооштор арасына дефис коюлбай бөлөк жазылат. Ар ким, ар нерсе, бир нече, кээ бир, кандайдыр бир, кайсы бир. Демек бул жерде эки сөздөн түзүлгөн ата тооштор турат. Аныктама жана белгисиз ата тооштор. Булардын арасына эч кандай дефис коюлбайт, жөн гана бөлөк-бөлөк жазылат экен. Ал эми кайсыл мезгилде дефис коюлушу мүмкүн? Эгерде өз деген аныктама ата тооч, ким деген сурама ата тооч кайталанып айтылса, ошондо гана арасына дефис коюлуп жазылат экен. Мисал үчүн, өз өзүнө бер. Өз өзүбүз алабыз же болсо өзүн өзү тейлесин деген сөздөр бар. Мына ушул жерде өз деген аныктама ата тооч эки жолу кайталанат. Демек мындай мезгилде биз арасына дефис коет экенбиз. Ал эми ким деген сурама ата тооч дагы кайталанып айтылып атат. Ким кимди көрдү же болсо ким кимди жеңди. Кимдин ким экенин белгилүү болду. Же болсо кимдин ким экенин билдик деген сүйлөмдөр бар. Демек ушул жерде ким деген сурама ата тооч бул жерде кайталанып айтылды. Демек мындай сөздүн арасына биз дефис коюп жазат экенбиз. Мына балдар, биз ошентип ата тооштордун жөндөлүшү, ата тооштордун жазылышы жөнүндө маалыматтарды алдык. Балдар, силер сүйлөмдөрдү, сөздөрдү туура жазууну үйрөнүш үчүн мына ушул эрежелердин бардыгын кайталап эсиңерге сакташыңар керек экен. Мына ошондо гана биз ката кетирбей туура жазууну үйрөнөбүз. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Силер бул экранда көрүп турган сиздер ушул канча, кээ бири, кимдир бирөө деген ата тоошторду жөндөйсүңөр. Ушул ата тоошторду жөндөп, мага сүрөткө тартып жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Ушул бүгүнкү өтүлгөн теманы кайтадан кайталап окугула балдар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.